Assalamu alaikum. Söyleyeyim. Assalamu alaikum, hurmatlılarım. Men bugün Kunduzayım Taştanovanın жанды практикумuna катышып аябай чоң удовольствие алдым. Себеби деген мен бул жерде ушунчалык бир ар түрдүү нишадагы инсандар менен жолуктум, булардын мненияларын уктум. Эми бир эле өзүңдүкү эмес, башкалардын да уга турган болсоң, салыштыруудан реалдуулук келип чыгат дейт го. Салыштырып отуруп өзүмдүн ким экендигимди, кандай деңгээлде билимим бар экендигини, эмнелер менде жетишпей жаткандыгын түшүндүм биринчиден. Экинчиден мына ушу Instagram бул өзү кичинекей бир алакандай болгон нерсе буюм болгону менен мунун ичинде ушуну бир эле биздин страницабызда өтө көп мааниге ээ боло турган, биздин бизнесибизди жүргүзө турган, биздин ким экендигибизди далилдей турган страница экендигин түшүндүм. Ушунун эле ичинде өз инсайттар аябай көп экен да. Дагы бул жерде мен Кундузайымдын бизге берген мынандай обзорный лекциясынан өтө өзүмө жаккан, өзүм изденген нишаларды алдым, инсайттарды алдым, жаңы сөздөрдү түшүндүм. Мисалы үчүн мен монетизация дегенди көп түшүнө бербейт элем, конкретно сурайм деп отурган, бирок ошого карабастан сүйлөп отурган мезгилде эле ошону мен уже түшүнүп алдым да, что это такое монетизация да. Эми аны жасаса боло турган эле иш экен. Демек, кичине билим керек. Билим алуу үчүн аракетибиз керек. Мен өзүмдүн вообще эле адам баласында любви все возрасты покорны деген сөз бар. Ошондой эле билим алуудагы, ийгилик жаратуудагы бул возрастка карабайт деген нерсени далилдегим келет да. Ошон үчүн мен сөзсүз түрдө Кундузайымдын биринчи эмес, экинчи сабагына катышам деген максатым бар. Иншаллах катышам.